кумдардын каршылердики суу болуп тоңуп калган азырчы. Кумдар. Мындай лишний моякта каражаттар болбош керек. Молардын баарын тазалап, бул пожарный щитиңер азыр толук эмес. Балтадан экөө болуш керек, багордон экөө болуш керек. Бул жерде лом көрүнбөйт, легкий тяжелый 2 лом болуш керек. Полотно болуш керек, азбестовый же войлочный. Акыркы мезгилдерде өлкөдө болуп жаткан өрт кырсыктарынын курчушу жана аларга байланыштуу адам өлүмдөрүнүн көбөйүшү мамлекеттик мекемелердин имараттарында өрт коопсуздугун камсыздоого жана алдын алууга өзгөчө көңүл бурулуп жатканы белгилүү. Буга байланыштуу ÖKMдин өрт көзөмөлдөө кызматынын инспекторлору текшерүү иштерин жүргүзүп, ал эми Каракол шаардык номер 15 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн кызматкерлери дарыгерлерге нускамалоо өткөрдү. Дымы бар бу я? Муну жаңыртыш керек. Муну ачып берсеңер, кимдер бар? Көрдүңүзбү, мына өрт болуп турган болгондо булардын уже жардамы деле тийбей калат да. Булар деген сразу алып барып өчүргөнгө дайын болуш керек. Анан көрүнүктүү жерде туруш керек. Муну не только силер, любой өрттү көрүп калган адам сестра хозяйка кайда? Өчүргөнгө даяр болуш керек да. Өрттү көзөмөлдөө кызматы тарабынан жүргүзүлүүчү текшерүүлөр биринчи кезекте өрт өчүрүүчү каражаттардын абалын, өрткө каршы системаларды жана авариялык чыгуу жолдорун текшерүүгө багытталган. Бул чаралардын максаты өрт кырсыктарынын алдын алуу, анын ичинде өрт коопсуздугу боюнча кызматкерлерге жана жетекчилерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү болуп саналат. Больницаларда жыл сайын текшерүүлөр жүргүзүлөт. 2024-жылда текшерүү жүргүзүлгөн. Көптөгөн өрт коопсуздук боюнча нарушениялар табылып, ошонун негизинде предписание берилген аткарууга. Ал биздин предписанияны толук аткарбагандыктан 23 000 сом айыппул салынган. Ал айыппул төлөнгөн. Быйыл дагы ошол жанагы министрлер кабинетинин төрагасынын тапшырмасы боюнча андан сырткары биздин өзүбүздүн планга киргизилген болчу. Ошо пландын негизинде азыркы тапта пландык текшерүү жүргүзүп жатабыз өрт коопсуздук боюнча. Өрт коопсуздугу бул коомдун жана мамлекеттин коопсуздугу үчүн өтө маанилүү маселе. Өрт кырсыктары адатта күтүүсүз пайда болуп, адамдардын жашоосуна, саламаттыгына жана материалдык байлыктарына чоң зыян келтирет. Ошондуктан өрт коопсуздугунун ченемдерин жана эрежелерин так аткаруу бардык мамлекеттик мекемелер үчүн милдеттүү болуп саналат. Бүгүнкү айтылган кемчиликтерди түздөйбүз, оңдойбуз, жазайбыз. Биз былтыр тендер өткөрүп, пожарный щиттерди заказ кылып, бүт баарын жасаганбыз. Пожарный рукавтарды сатып алдык, огнетушитель, бирок жетишпейт. Быйыл дагы алабыз. Анан жанакы айтылган кемчиликтерди биз сөзсүз түрдө оңдойбуз, жасайбыз. Машиналардын баары стоянка болоттур. Мояктын баары машина, мунун баарын алдырыш керек. Былтыр биз предписание мунда жазып бергенбиз. Ошого тиешелүү штраф да салынганбыз. Бул дагы эле аткарылбай келет да. Кокус өрт болсо, мояктан пожарный машина тоскоолсуз моякка кирип аш керек да, өрт болуп аткан жергечи. Текшерүүлөрдүн натыйжасында аныкталган кемчиликтерди жоюу жана алдын алуу иш-чараларын жүргүзүү коомдун коопсуздугун камсыз кылуунун негизги фактору болду. Биздин өлкөдө болуп жаткан трагедиялык кырдаалдар өрт коопсуздугун камсыз кылуу боюнча иш-аракеттерди жандандырууну талап кылат. Талгат Токтомушев, Асылбек Касенов, Ильич Касейнов, Ысык Көл жаңылыктар үчүн Каракол шаарынан.